Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакты баштайлы. Барыңарга көрүнүп атабы? Бүгүнкү темабыз, сабактын темасы Менделеевдин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы деп аталат. Келгиле үй тапшырмасын адегенди жазып алгыла. Биринчи презентацияны жакшылап окуп, дептерге конспект жазгыла. Экинчи химия окуу китебинен Менделеевдин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы деген теманы окуп чыккыла. Жана үчүнчү тапшырма мезгилдик системадагы химиялык элементтердин аталыштарын талдагыла. Мезгилдик системада химиялык элементтерди изилдеп чыксаңар, анда эң кызыктуу дүйнөгө кирип кетесиңер. Келгиле өткөн теманы биз кайталайлы. Анда элементтин атомунун деңгээлдеринин санын кайдан билебиз? Деңгээлчилер эмнеден турат? Деңгээлдеги орбиталдардын саны канчага барабар? Жана энергетикалык деңгээлдеги электрондордун максималдуу саны кайсы формула менен аныкталат? Биринчи жооптор, эгер туура жооп берсеңер, анда азаматсыңар. Биринчи суроонун жообу элементтин атомунун деңгээлдеринин саны, ал элемент жайгашкан мезгил көрсөтөт. Деңгээлчилер орбиталдардан турат. Деңгээлдеги орбиталдардын саны n экинчи даражага барабар. Энергетикалык деңгээлдеги электрондордун максималдуу саны n барабар 2 n экинчи даражадагы формуласы боюнча аныкталат. Мезгилдик законду Дмитрий Иванович Менделеев, орус окумуштуусу, ачкан. Ал өзү энциклопедист, химик, физика-химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, абада учкуч, прибор куруучу болуп дагы иштеген. Демек, химиядан гана эмес, башка дагы илимдер боюнча бул кишинин ачылыштары көп. Дмитрий Иванович Менделеев 1834 Тобольск шаарында төрөлгөн. Өлгөн жылы 1907 жылы. Бул мезгилдик законду Менделеев 1869 жылы ачкан. Ал кантип айтылат бул закон? Химиялык элементтер менен алардын бирикмелеринин касиеттери элементтердин атомдук массаларына мезгилдүү көз каранды. Бул Менделеев берген аныктама. Айтышат, Менделеевдин түшүнө кирген, анан эле оңой ал ушул законду ачып койгон деп. Негизи бул мезгилдик законду ачканга чейин Менделеев көп иштеген. Ошол элементтердин ар бир элементтин касиеттерин жана башка дагы дүйнөлүк окумуштуулар башка систематикаларын караган. Кандай кылсак деп, ал көп жылдан бери бул жумуштун үстүндө иштеп келген. Эң аягында ошо 1869 жылы Менделеев ушул мезгилдик законду ачкан. Ал болсо элементтерди алардын атомдук массаларынын өсүшү боюнча коюп чыгып, анан кийин элементтер болсо алардын касиеттери мезгилдүү кайталанып турганын карап, ошондуктан бул мезгилдик закон деп аталат. Бул закондун физикалык мааниси атомдун электрондук түзүлүшү толук изилдегенден кийин такталган. 1869 жылы мезгилдик закон ачылган кезде болгону 63 гана химиялык элемент белгилүү болчу. Азыркы учурда 118 химиялык элемент белгилүү. Мезгилдик закон. Элементтердин атомдорунун жана алардын бирикмелеринин химиялык касиети анын ядро зарядынын жогорулашы менен өзгөрүүчү электрондук деңгээлдеринин түзүлүшүнө байланыштуу экендиги кийин аныкталды. Демек, Менделеев ачкан учурда
кээ бир элементтердин аргон менен калийдики, мисалы үчүн аргондуку атомдук массасы калийдикинен жогору болчу, бирок аргонго чейин турчу. Же болбосо теллур менен йодтуку дагы. Теллурдун атомдук массасы йодтукунан жогору, бирок йодко чейин турчу. Бирок Менделеев ошол бойдон калтырган. Демек, андан кийин окумуштуулар атомдук массасынан эмес, ядронун зарядына көз каранды экендигин айтып чыгышып, ошондуктан азыркы заманбап мезгилдик закондун айтылышы мындай болот. Химиялык элементтер менен алардын бирикмелеринин касиеттери алардын атом зарядына же элементтин катар номерине мезгилдик багыныштуулукта болушат. Чынында эле калий менен аргонду карасак, анда аргон 18-чи элемент катар номери, демек зарядынын ядросунун заряды дагы плюс 18. Ал эми калийдики 19-чу катар номер, демек зарядынын номери плюс 19. Демек Менделеев туура жайгаштырган. Андан тышкары Менделеевдин гениалдуулугу ал болсо ошол кезде ачыла элек элементтерге Менделеевдин мезгилдик системасында орун калтырып койгон. Жана ошол ачылуучу, кийин келечекте ачылуучу элементтердин касиеттерин туп-туура жазып чыккан. Анысы айткандай эле, чын эле андан кийин ошол элементтер ачылып, Менделеев айткандай эле касиеттерге ээ болгон элементтер ачылган. Бул мезгилдик закондун графикалык сүрөттөлүшү болуп, бул мезгилдик система болот. Мезгилдик система 7 мезгилден жана 8 топтон турат. Азыр буга дагы ар бирине токтолуп кетебиз. Мезгилдик закон чоң илимий жана философиялык мааниге ээ. Бул закондун негизинде бардык химиялык элементтердин өз ара байланышы аныкталып, илимде ачыла элек элементтердин касиеттерин алдын ала билүүгө болот. Менделеев так ошентип алдын ала билген. Мезгилдик система ар бир химиялык элемент таблицада белгилүү бир орунду ээлейт. Ал орунда химиялык элементтин мүнөздөмөсү берилген. Азыркы учурда балдар ошол химиялык таблицанын 500той варианты бар. Элементтин мезгилдик системадагы орду. Демек, ар бир таблицадагы ошо мезгилдик системадагы ар бир элементтин орду ошол катар номерине байланыштуу бар. Эң биринчи элемент бул суутек, андан кийин гелий, андан кийин ошентип кете берет дагы. Азыркы учурда 118 химиялык элемент бар. Катар саны бул жерде калай деген элемент турат. Калайдын химиялык белгиси SN деп белгиленет. Андан тышкары калай деп кыргызча аталышы, кээ бир таблицада орусча аталышы, же болбосо латынча дагы аталышы. Станум деген латынча калайдын аталышы. Андан тышкары катар саны сөзсүз түрдө, катар саны бул ядронун зарядын дагы белгилейт. Салыштырмалуу атомдук массасы калайдыгы 118,69. Химиялык маселелер чыгарганда 119 деп тегеректеп койсоңор болот. Андан тышкары кээ бир ушундай төрт чарчыларда таблицаны электрондордун кайсы деңгээлде канча электрон бар экендиги дагы бар. Демек, мынакей бул жерде көрүп турасыңар. Мисалы, радий деп турат, катар номери үстүндө, астында атомдук массасы жана канча электрон бар экени белгилүү болуп турат. Кээ бир
таблицаларда радиоактивдүүлүгү, тыгыздыгы бардыгы жазылуу болот. Элементтердин мезгилдик системасы. Мезгилдик системасы бул болсо биз айттык 7 мезгилде. Мезгил деген эмне? Мезгил деген элементтердин атомдордун заряды өсүү тартибинде жайгашкан алардын горизонталдуу катары. Демек мезгил 7 мезгил бул болсо мынакей балдар, мынакей 7 мезгил, биринчи мезгил экиле элементтен турат, экинчи мезгил, үчүнчү мезгил деп бөлүнөт. Демек бул горизонталдуу катарлар. Ал эми вертикалдуу катарлар, тик катарлар бул болсо топ деп аталат. Мезгилдин 7-чи мезгил мурда 1-2 элемент бар болчу, толук бүтүрүлүп аяктай элек болчу, азыр ал толуп калды. Ар бир мезгил бир канча элементтерден турат. Биринчи мезгил эле 2 элементтен турат, калган элементтер андан көп. Бирок биринчи, экинчи, үчүнчү мезгил кичине мезгил деп аталат. 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи мезгил чоң мезгил деп аталат. Мезгилдин номери электрондорго толгон энергетикалык деңгээлдердин санын көрсөтөт. Демек, канча деңгээл экенин ошол мезгилдин номерин карап туруп билсек болот. Ар бир мезгил шелочтуу металлдардан атомдорунан башталып, асыл газдардын атомдору менен аяктай. Асыл газдарды биз дагы инерттүү газдар деп дагы атайбыз. Демек, ар бир мезгил шелочтуу металл менен башталып, асыл газдар менен аяктайт. Мынакей мезгил кичине жана чоң дедим. Кичине мезгил элементтердин бир эле катарынан турат. Ал эми чоң мезгил элементтердин 2 катарынан турат. 4-чү, 5-чи, 6-чы мезгил чоң мезгил, 1-чи, 2-чи, 3-чү мезгил бул кичине мезгил балдар. Топ деп эмнени айтабыз? Бул тикесинен турган элементтердин тилкеси. Алардын атомдору бирдей валенттүү электрондордун санын алып жүрүшөт. Мисалы үчүн биринчи топтун элементтери бардыгы бир валенттүү десек болот. Топтун номери атомдордогу валенттүү электрондордун санын көрсөтөт. Демек, акыркы деңгээлде канча электрон болсо, ошол анын валенттүүлүгүн да көрсөтөт. Топ 2 түргө бөлүнөт. Бул негизги топчо жана жардамчы топчо. Негизги топчо бул эң чоң топчо болот. Ал болсо кичине мезгилдин жана чоң мезгилдин элементтеринен турат. Аны А тобу деп дагы белгилеп койсок болот. Жардамчы топчо болсо, ал болсо чоң эле мезгилдин элементтеринен турат. Аны В тобу деп белгилейбиз. Демек, бул жерден карасаңар балдар, биринчи топто негизги топчо бул болсо сутек, литий, натрий, калий, рубидий кызыл менен боелгон бул негизги топчо. Ал эми көк менен жез, күмүш жана алтын бул болсо жардамчы топчо. Демек, бул А топчо экен, бул Б топ. Ошондой эле башка топто карасаңар, негизги узун бул кичине мезгилдин жана чоң мезгилдин элементтеринен турат. Ал эми жардамчы топчо деген чоң эле мезгилдин элементтеринен турат. Бул топтор ошентип 2-ге бөлүнсө, 8-чи топ башкача, өзгөчө. Эмне себептен? Анткени бардык жерде жардамчы топчо бир эле металлдан турса, мисалы, бир эле элементтен көк менен боелгонду карагыла. Ал эми 8-чи топчодо болсо 3төн металлдар бар, 3төн элементтер бар. Мисалы, темир, кобальт, никель бул 4-чү мезгилде 8-чи топто турат.
Кийинки 5 мезгилде рутений, родий, палладий, андан кийин осмий, иридий, платина, хасий, меднерий, кийинки. Демек бул жерде бул триада, үчтүк деп атасак болот. Бул темир, кобальт, никель. Бул темирдин металлдары деп айтсак болот. Палладийдин металлдары, платинанын металлдары. Жана 8 топто, бул негизги топчодо инерттүү газдар же асыл газдар деп атайбыз. Андан тышкары биз таблицадан алардын ошол элементтердин оксидтерин, жогорку валенттүүлүктөгү оксидтердин формуласын жазсак болот. Эрдин ордуна ошол элементти коесуңар. Андан кийин учуучу суутектүү бирикмелерди бул 4, 5, 6, 7 мезгилдин элементтери пайда кылышат. Мисалы, CH4 метан, газ, NH3 аммиак, газ суунун буулары кычкылтек, суутек менен пайда кылат. Ал эми H2 дагы газ болуп эсептелинет. Ал эми алдыңкы элементтер балдар, бул лантаноиддер жана актиноиддер деп аталат. Булар дагы ушул эле 7 мезгилдин арасында, демек бул лантан лютецийге чейин бул мол жерде турушат. Демек бул 6 мезгилде 3-Б топто турат экен. Ал эми актиноиддер деп астыңкы элементтерди атайбыз, анткени алар актинийге окшош. Ошондуктан актиноиддер дейт. Алар 7 мезгилде 3-Б топто турушат. Эми силерге тапшырма. Эми 4 мезгилде 2 топтун негизги топчосунда жайгашкан элементти өзүңөр тапкыла жана кайсыл элемент экенин атагыла. Экинчи тапшырма: химиялык элементтин атомдары 2 электрон, 8 электрон, 4 электрон электрондук конфигурацияга ээ. Элементтин мезгилдик системадагы ордун тапкыла. Канчанчы мезгилде, канчанчы топто турар. Үчүнчү тапшырма: 16 катар номери бар элементке мүнөздөмө бергиле. Мезгилдик системадагы орду, атомунун түзүлүшү жана анын схемасы. Муну өз алдынча аткарып көргүлө балдар. Андан кийинки тапшырма: химиялык элементтердин касиеттери мезгилдик системанын топторунда мезгилдеринде кандай өзгөрөт? Демек, бул таблицадан биз жанагы эле маалыматты билбестен, химиялык символ, аталышын, атомдук массасын, катар номерин гана билбестен, андан тышкары дагы алардын касиеттери жөнүндө дагы биле алсак болот балдар. Мезгилдерде солдон оңго баарыбыз түшүнүп атабыз, демек горизонталдуу катарларда солдон оңго эмне болот экен? Биринчи, атомдардын ядролорунун заряды жогорулайт. Атомдарда электрондору бар энергетикалык деңгээлдердин саны өзгөрүлбөйт. Атомдардын тышкы энергетикалык деңгээлдердеги электрондордун саны 1-ден 8-ге чейин жогорулайт. Бул биз валенттүү электрондор деп атайбыз. Атомдардын радиусу азаят. Ядро менен тышкы деңгээлдеги электрондордун валенттүү байланышынын бекемдиги күчөйт. Элементтердин атомдардын металлдык касиеттери төмөндөйт солдон оңго. Ал эми элементтердин атомдардын металл эместик касиеттери күчөйт. Мезгилдерде ар бир мезгилдин башталышы жаңы электрондук катмардын толтурулушунун башталышы менен туура келет. Эми топтордо кандай болот? А топчосунда негизги топтордо, демек бул негизги топ, А топ үстүнөн ылдый карайбыз. Тикесинен турган тилкелерде биринчи, атомдардын ядролорунун заряды жогорулайт.